Саламатсыңарбы видеонун көрүүчүлөрү, каналыбыздын катталуучулары жана катталбай эле көрүп аткандар. Бул жана Галинанын экинчи суроосуна жооп. Экинчи суроосу бар экен: мен подъездде иштейм, андай болот, мындай болот, суу чыкпай калат, кемпирлер киришет, ошолорго кантип айтам? Ушул сүйлөмдөрдү, мындай орусчасын которуп бер деген сыяктуу көп сүйлөмдөр жазган экен, ошону которуп берем. Келсем суу жок экен дегенде, мисалы сиз ошол жерге келдиңиз да, ошол жерге келип туруп, мисалы Андрейге звонить этип айтасыз, Андрей менеджериңиз, мен келсем суу жок экен, эмне кылам деп айта турган болсоңуз, я пришла, мисалы, к 6-му дому, там к 8-му дому, мынчанчы үйгө келдим, к 5-му дому, к 25-му дому, к 12-му. Му деген окончанияны кошосуз. К 5-му дому, к 1-му дому, к 25-му дому, к 12-му дому деп. Ошол жерге келгениңизди айтып атасыз да, я пришла, мына келдим дейт, а здесь нет воды. А бул жерде, сиз ошол жерде турасыз да, бул жерде суу жок экен. Не идет вода деп койсоңуз деле болот. А здесь вода не идет. А бул жерде суу чыкпай атат. Суу жок экен, нет воды, суу чыкпай атат. Вода не идет. А эгер сиз 5-чи үйгө келдиңиз, суу жок экен, чыкпайды, 7-чи үйгө кетип калдыңыз, 7-чи үйгө кетип калгандан кийин Андрейске звонить этип, эмнеге, Галина, эмнеге звонить эттиң эле десе, когда я пришла в 7-й дом, канчанчы үйгө, сиз эми билбей атам да, мен, может, офис жуйсуз, когда я пришла деп туруп, ошо местосын айтып койсуз да, там не было воды, ал жерде суу жок болчу. Там не шла вода деп да койсоңуз болот. Суу чыкпай аткан, не шла вода, суу жок экен, не было воды. Сиз бул башка жерден жооп бергенде, а бул сиз ошол суу чыкпай аткан жерден жооп бергенде. Бул башка жерден, жана мен барганда суу чыкпай аткан деп айта турган сөз. Суу токтоп калды, качан келет? Суу токтоп калды, суу чыкпай атат, вода не идет. Вода остановилась деп, эми суу билбейм, чыгып атып анан токтоп калбайт болуш керек, Вода не идет. Нет воды деп деле коесуз, дегендей кылып. Качан суу болот? Когда будет вода? Качан болот суу? Суу жок. Мына, нет воды. Вода деген слово женский роддогу сөз да, ошон үчүн воданы она дейбиз. А она будет, она когда придет, мисалы, воданычы, когда она будет. Нет воды, когда она будет десеңиз, суу жок. Ал качан болот, суу качан болот деген сыяктуу эле сөз. Вода она болгон үчүн вода горячая, вода холодная, вода теплая деп женский роддогу сөз кылып айтасыз дайыма. Суу жок болуп, суук болуп калды. Уже холодно. Суук болуп атса, мисалы, сентябрдан баштап суук болуп атса, уже стало очень холодно. Аябай суук болуп калды. Ысык суу чыгабы? Когда дадут горячую воду? Ысык сууну качан берет? Когда будет горячая вода? Ысык суу качан болот? Дадут деген берет. Когда будет? Качан болот ысык суу? Айнектер качан жуулат депси, эми айнектер дегенде ош тарапта полный эле терезени жанагы ак пластиктеринен бери кошуп деле айнек деп коебуз, ошондой айнекпи же именно баягы мынтип катуу бир нерсе менен чаап ийсең тырс деп баары сынып түшүп кала турчу айнекпи деп ойлоп атам. Терезе айнекпи же стекло эле айнекпи? Эгер стекло эле айнек болсо, баягы ичиндеги нар жагынан, бер жагынан карасаң, нар жагы көрүнө турган айнек болсо, анда когда помоют стекла, ошондой айнек болсо. Мисалы, билбейм да, балким сиздин стеналарыңыз айнектен, лифт менен площадканы бөлүп турган. Же балкондун, же лестницанын да этектери айнек болот, ошондой айнектер болсо стекла дейт. Эгер
терезе айнекти айтып аткан болсоңуз, когда помоют окна. Качан терезелер жуулат, качан айнектер жуулат. Терезе деген жана ак пластмассалар менен кошконду айтып атам, же жыгачтары менен, ошо менен кошкон айнекти айтып атам, терезени. А стекла деген өзү эле жана тарс деп сынып кала турган айнекти айтып атам. Мисалы, катуураак бир нерсе менен же муштумуңуз менен уруп койсоңуз, болбосо тосуп коет дубалдын ордуна айнек кылып, ошол айнек бул. Когда будем мыть стекла, айнекти качан жууйбуз? Айнектерди эгер сиз жууй турган болсоңуз, а бул болсо бирөөлөр жууп бере турган болсо, когда помоют, качан жууп беришет. Когда будем мыть, качан жууйбуз айнектерди, качан жууйбуз терезени. Кранды өчүрөм, бирок тамчылап атат, өчүргөм. Я закрываю кран, бул ошол жерде туруп айтып атасыз. Андрей, суу болбой эле тамчылап атат деп айткыңыз келсе, я закрываю кран, но вода капает. Суу тамчылап атат. А бир жака барып, мисалы, тамчылап атса да кетип калдыңыз, анан башка жерден туруп айтканда, я закрыла кран, но оттуда, крандан, вода все равно капала. Бирок суу баары деле тамчылап атты. Ошо суу тамчылаган боюнча, суу тамчылады, тамчыны кантип, каяктан тамчылады, чакалып келем, эмне деген дагы видеобуз бар. Ошо темасы деле ошондой болуш керек. Суу тамчылаганды орусча кантип айтабыз деп. Ошол теманы да карасаңыз, суу любой жерден, стенадан тамчылады, потолоктон тамчылады, терезеден тамчылады, баарын түшүндүрүп айтканбыз. Чакадан тамчылаган жөнүндө да айтканбыз. Ошондон дагы жакшылап үйрөнүңүз. Мен келгенде пол суу экен. Когда я пришла, пол был мокрый. Пол суу болчу. Балдар ачып коебу? Не знаю, билбейм. Может, дети открывают, балким балдар ачышат. Анан балдар мисалы тентектенип, шоктонуп деп айтабыз дагы, ошентип ачып коет окшойт десе, не знаю, может, дети балуются деп коебуз. Тентектенип, шоктонуп ачып коюшат окшойт. Может, дети балуются деп айтып койсоңуз болот экен. Эми жана подъездде ишиңизге киришкен кемпир менен урушайын дегенсиз, урушканды үйрөтүп койбойн. Аябай көп сөз айтып койдум мен ошондой. Мисалы, күнүгө эле сен жууйсуң да, сен мисалы подъезд ичи бар деле. Анан сенден эч ким сурабаса деле, ушул сөздөн, сүйлөмдөн 2-3 жаттап алып, эч ким сурабаса деле, мисалы, кичине үнүң чыгарып айта бер. Жителей много, ой, здесь жителей много деп мисалы. А бир жерге кирсең, азыраак киши жашаса, здесь жителей мало дей берсең эле көнүп каласың өзүң ошол сөздөрдүчү. Анан баа кемпир урушуп чыкканда сразу айта турган болосуң. Житель көп, жителей много. Житель аз болсо, жителей мало. Мало деп жазабыз, бирок мало деп айтып коебуз. Тазалыкты сакташпайт. Не следят за чистотой. Порядокты сактабай кээ бир жительдер, велосипеддер, мен биринчи этажда жашайм. Жительдердин баары биринин үстүнө бири коляскаларды кое беришет, анан почтаны ача албайм да. Анан айтам мен, за порядком не следят деп. Мындай порядокты сакташпайт деген. Бут кийими киришет, көбү. Заходят в грязной обуви. Бутун сүртүшпөйт, ошо бут кийимчен туруп бутун сүртүшпөйт дегенди деле не вытирают ноги деп айта бериңиз. Почему не вытираешь ноги? Неге сүртпөйсүң? А сүртпөйсүз деген не вытираете ноги. Бутуңду сүрт деген вытирайте ноги. Мисалы, кирип келатат, ылай болуп, анан вытирайте ноги. Бутуңарды сүрткүлө. Бирөө болсо деле, 5 киши кирип баратса деле, вытирайте ноги деп айта бересиз. Себеби буту экөө да баарынакы. Кире бериш эшикти дагы тепкилегендерин мен дагы көп байкаймын. Жана домофондун эшигин ачып атып да тебет, кирип баратып да тебишет. Пинают прихожую дверь. Аны деле сүртөт болушуңуздар керек. Кире беришти эч ким сүртпөйт да, сиздер эле сүртүп атасыздар да.
түкүрүшөт деген, бардык жерге түкүрүшөт деген, плюют везде, бардык жерге түкүрүшөт деп койдум. Эми булардын кыргызчасын айтып берем. Я мою так, как я умею и могу. Мен кандай колуман келсе, кандай жууй алсам, ошондой жууп атам деген сөз. Если вам не нравится, мойте сами. Эгер сизге жакпаса, өзүңүз жууңуз. Сиз дейсизде эми кемпирде, өзүңүз жууңуз, мойте сами. Вот, стены все время мою. Мына, дайыма дубалдарды жууйм. Там следы от ботинок. Ал жерде ботинкенин изи. Это же сами жители делают. Муну жителдер өздөрү жасап атат го. Ушул ботинканын следин айтып атасы. Дети тоже на стенах рисуют. Балдар дагы тоже стенага сүрөт тартышат. Скажите им, чтобы не пачкали. Айтып койчу аларга булгабагыла деп. Мусор бросают везде, бардык жерге мусор ыргытышат. Плюются на площадке. Тамеки тартып, анан түкүрө беришет экен ошол жерге кээ бири. Мына. Плюются, түкүрүнүшөт площадкада. Окурки свои оставляют. Окурки деген жанагы тамекиден кийин бир сары кагазы калып калат го, ошону бирөөнү окурок деп коет, а көптү окурки. Окурки свои оставляют. Эгер бир эле окурка калтырып кетип бараткан болсо, окурок свой заберите, болсо окурок свой не оставляйте деп айтасыз. Окурок бирөө, окурки көп. Окурки свои оставляют. Ушун менен түшүнүктүү эле жооп бердим деп ойлойм. Эгер дагы суроолоруңуздар болуп бир нерсени айтып калса, ушул видеонун астына комментарий жазсаңар, дагы жооп бергенге аракет кыламын. Видеобуз жакса, класс басыңыздар. Видеобузду аягына чейин көргөндөргө деле класс баса кетиңиздер деп суранамын. Себеби каналыбызды YouTube'дун ичинен өйдө көтөрүш керек болуп атат. Ошон үчүн канчалык класс басса, ошончолук YouTube'да өйдөрөөк чыгат экен видеолорубуз. Классты аябаңыздар.